Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 23 август 2024 жыл мен сіздерге Мады тарапта жайгашкан, барыңыздар эле билген жаңы Будалык айылынан сатыла турган даяр Балтарашка түбүндөгү 4 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Сырткы фасадтары, ички ремонттору колдон келишинче сонун болуп жасалган экен. Биринчи болуп мен сиздерге дарегин түшүндүрөйүн. Мен турган жер жаңы Будалык айылынын кире бериши, каналдын жанында турам. Так, туугандар, шаар тараптан келген болсоңуздар, Каарман Учкун деген айылды билесиздер, а? Учкун айылына келип, светофордон оңго бурулуп, Мал базардан өтүп, анан Жош деген айыл бар. Андан өткөнүңүздөрдө сол тарапта жаңы Будалык айылынын кире бериши жайгашкан. Кааласаңыздар, сиздер Ошалай трассасы тараптан дагы келсеңиздер болот. Мындайча айтканда, Мадынын центрине жетпеген жерде сол тарапта Чагыр деген айыл бар. Чагыр айылына кирип, түз жүрүп келгениңиздерде оң тарапта мына ушул жаңы Будалык айылынын кире беришин көрө аласыздар. Жаңы Будалык айылына киргениңиздерде мына жерде туугандар канал бар экен. Каналдан өтүп эле сиздер солго бурулуп, анан оң тараптагы шаарга караган 3-көчөгө кирсеңиздер, ошол 3-көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Алды тараптан үйгө кирип барсаңыздар болот. Кааласаңыздар ал жакта гаражы дагы бар экен. Анан ал жакта үй менен забордун ортосуна 2 метр место дагы калтырылган. Сырты ушундай жидке траверти менен жына салып кооздолгон. Сатылуучу үйдүн жери 5 соток. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар, свет бар туугандар. Эң эле жакшы жер айтып өттүм. Бул шаарга караган көчө. Так. Мына жактан дагы сонун болуп көрүнөт экен. Караңыздар, өтө сонун. Лайктан басып коюңуздар, анан дос тааныш тууган уруктарыңыздарга дагы бул сатылуучу үйдү жөнөтпөңүздөр, балким ушундай даяр сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Үйлөрдүн саны өтө көп туугандар. Жаңы Будалык айылында билесиздер, маршруттук каттам бар, мектеп бар, бала бакча бар. Бүт бардыгы мечит, магазиндери бардыгы бар. Шаарга деле жакын 25 мүнөттө кеңири Ош шаарына кирип барасыздар. Ушундай. Гаражы бар экен, алдында көргөзүп бердим. Анан туугандар, жакшылап угуп туруңуздар, бул жерде свет бар. Анан көчөнүн боюнан дагы таза суунун турбасы кадимкидей өткөрүлгөн. Үйдүн алдына, үйдүн ичине суу чыгарып алсаңыздар болот. Неге таза суу бар? Себеп дегенде бул көчө шаарга карайт. Мына туугандар, границалары түшүнүктүү болуп турат. Ушундай экен. Бул жакта деле чек аралар такталган, үйлөрдүн саны көп эле экен. Үй тууралуу маалымат берип баштай берейин сиздерге. Г формасында түшкөн үй. 4 бөлмөдөн турат. Узун турасы 13-кө 14 болуп калат. Бул жакта 2 бөлмөсү бүткөн, бул жакта 2 бөлмөсү бүт элек. Ылдый тарабында подвалы дагы бар. Крышасы шипр менен жабылган, черный потолок болгон, бүт бардыгы сонун. Анан мына жакта тепкичин куюп коюптур, чыгып келе бересиздер. Туугандар, эми вариант катары айтып коеюн. Кийин мына жакта панорамный айнек терезелер менен тосуп, сонун кылып жасап кооздоп алсаңыздар болот. Мына мисалы бул биринчи бөлмөсү. Караңыздар. Асты USB жыгач, дуалдар обой, потоктору пластик каражаттары менен жабылып жасалган, печкасы бар. Үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылып турсаңыздар болот экен. Печкасы бар. Негизинен жакшы. Занёскаларды илип, даярдап коюптур. Так, бул болсо экинчи бөлмөсү. Духовка бар, айнек терезелери пластик. Занёскаларды илип койгон. Бул жакта айтсаңыздар, мына көчө тараптагы ушул жерден көрүнүп калат. Күнгөй тарапта жайгашкан үй. 2 бөлмөсү бүткөн, 2 бөлмөсү бүт элек. Анан ал жагын кийин чөнтөңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай көтөрүп, кирип жашай бересиздер. Ал жерди кийин панорамный айнек терезелер менен тосуп, сонун кылып жасалсаңыздар болот. Бул жагы болсо 2 бөлмөсү бүт элек, бирок көрүп атасыздар, кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, эшиктер деле коюлган. Бул жакка кийин өзүнчө бир лестница жасап аласыздар.
Мына бул жака кирип чыгып турган. Азыр мен сиздерге подвалын көргөзүп берип коеюн. Мына туугандар, темир эшикти ачып кирсеңиздер, ушундай. Бул жанагы бүт элек бөлмөлөрү. Кийин бул жакта гараж болсоңуздар болот. Воротасы бар, кирип чыгып турасыздар машинаңыздар менен. Бул эң чоң бөлмөсү, бирок бүт элек. Кийин эми каалагандай кылып бүтүрүп кирип жашай бересиздер. Жакшы. Так, жери 5 соток. Таза суу бар. Свет бар туугандар. Анан мына жакта деле үй менен забордун ортосуна 2 метр месте калтырылган. Фундаменттери деле бийик болуп куюлуптур, мына кара тастары. Анан бул жакта болсо сырткы ажыткана үчүн колодецтер ташталган. Анан туугандар, дагы бир жакшы жери, жакшылап угуп туруңуздар. Бул үйдү ала турган болсоңуздар, кийин ээси сиздерге таза сууну үйдүн алдына, үйдүн ичине таза сууну чыгарып берет экен. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Айттым, таза сууну үйдүн ичине, үйдүн сыртына кран орнотуп, таза сууну чыгарып берет экен. Себептен мына көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Ушул жери сиздерге бонус болот. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. Дос таныш тууган уруктарыңыздарга ушул видеону жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай үй издеп жүргөндүр.